Ассаламу алейкум, ардактуу биздин YouTube көрүүчүлөр, кадырман мекендештер, жалпы кыргызстандыктар амансыздарбы? Туугандар, Бишкек шаары Акбата конушунан сатыла турган дагы бир үйдү көрсөтмөкчүбүз. Дареке, көңүл буруңуздар. Биз азыр Акбата конушунун централдык көчөсүндө турабыз. Тагыраагы Акбата көчөсү менен сиздер шаардан бери келгениңиздерде 18-чи көчөгө карап кайрыласыздар. Эгерде даректи түшүнбөй аткан болсоңуздар, туугандар, бул маршрутканын конечныйы болот. Ушул конечныйге жетпей, эки көчө жетпей, туугандар, сол тарапка кайрыласыздар. Мына бул жерде 18-чи көчө деп турат. Ушу менен туугандар киргениңиздерде түз эле бара бересиздер. Эч жака кайрылбастан барасыздар. Ушул туштагы көрүп турган үй, туугандар, сатууга коюлду. Мына көрүп турасыздар. Туугандар, бир сатыла турган үйдүн жанына келип калдык. Акбата конушундагы азыр эле түшүндүрүп берген адрестен 18-чи көчөдөн ушул турган знактан сиздер күн батышты карай 200 метр жүрсөңүздөр, туугандар, бул жерде ушул катар үйлөрдү көрөсүздөр. Жана ушул көчөдөн эле келгениңиздерде тушта эле ушул көрүп турган үй сатууга коюлуптур. Азыр биз кирип ээсинен маалыматтарды алып беребиз. Бул жаңы эле бүтүп, отоплениясы жана ичинде ремонт деле азыр жүрүп атыптыр. Буюрса ичиндеги баардык шарттарыны, канча комната, үйдүн узун туурасы, участоктун узун туурасын азыр биз билип беребиз. Ассаламу алейкум, байка, кандайсыз? Жакшысызбы? Эме, бул участоктун узун туурасы канча? Участоктун узун туурасы 15ке 29. 15ке 29. 15ке 30 почти. Ошондо 4,5 сотук болуп калабы? 4,5 сотук болуп калат. Туугандар, көрүп турасыздар, кире бериши пескоблок болуп тур. Бул жерге дарбазаны гана коюш керек экен. Эми аны ар бир алган клиент ойлойм өзүнө жаккан дарбазаны коюп алат деп ойлойм. Бул үйдү киргенде оң жак тарабына жайланышыптыр. Бүт эле комнаттарга күн тиет окшойт негизи. Түшкө чейин деле, түштөн кийин деле комнаталарга күн тиеткен. Анда байка ичини бир көрсөтөлү үйдү. Көрүп турасыздар, участок пустой, жаңы эле үй салынган экен. Бул жакта көчөттөрдү эккенге, дагы бир курулуштарды кылганга мүмкүнчүлүк болот экен. Туугандар, биз анда бул ак ордонун үйүнүн ичине кирип баратабыз. Буюрса, охо, машалла. Аябай жакшы. Киргенде эле бул, туугандар, прихожка же болбосо бир холл кылып туруп, бул сыртына дагы бир прихожканы кошсоңуздар болот экен. Мына көрүп турасыздар, азыр бул жерде ремонт жаңы эле бүтүп аткан, даже ушул бир комнатасыныкы шпаклевкасы до конца бүтө эле экен, бирок ээси айтат, бүтүрүп беребиз дейт, буюрса. Анда эмесе байке бир четтен көрсөтүп баштайлы анда, Оң жактан баштайлы. Туугандар, анда киргенде эле оң жактагы бөлмөгө кирели, бисмилла деп. Байке, бул комнатанын узун туурасы канча? Узун туурасы 3,20га 7. 3,20га 7 дейт, туугандар. Көрүп турасыздар, бул чоң зал экен. Буну келечекте мисалы ички, сырткы деп туруп да бөлсө боло берет да, туурабы? Болот. Туугандар, көрүп турасыздар, 3 тепкичтүү бул потологу жасалыптыр. Софиттерге көрүп турасыздар, мына эмелерди коюптур, зымдарын чыштап кетиптир. Бунун ичине деле жанакындай подсветкаларга зым койсоңуздар. Зым түшкөнбү ал жака деле? Түшкөн, Туугандар, көрүп турасыздар, бул жерде отоплениясын коюптур. 3 айнекке тең отопления бар экен. Негизи бул байке бул үйдү ошол акча керек болгондуктан сатып атыптыр. Көрүңүздөр, туугандар, болгон эле обой, бул жагы паркетти коюптур эле. Килем эмелериңизди салып жашасаңыздар болот экен. Чыкканда эле бул холдогу туштагы комнатага кирели. Кана, бул кандай комната байке? Кухня кылса болот. Кухня кылса болот деңиз, детский кылса деле болот дейт. Көрүп турасыздар, туугандар. Бул жерге бир кухонный гарнитура деле койсо болот экен, детский комната кылып койсо болот экен. Бул жакта ошо кошунан үй болгондуктан кичинекей айнек иштеп койгонсуз, жакшы. Көрүп турасыздар, потолоктору негизи башында айттык элек, бул байке бүт шпаклевкаларын бүтүрүп берем дейт. Негизи ошол акча зарыл ошого сатууга коюп койдум дейт. Келип көрүп эме кылса болот. Байке, бул комнатанын узун туурасын айтып коесузбу? Узун туурасы 3,5га 3,5. 3,5га 3,5. Жакшы. Анда биз чыгып туруп, бул жактагы, сол жактагы комнатага кирели. Бул деле чоң эме экен, чоң комната экен. Бул канча размери? Бунун размери 7ге 3,20 булда. 7ге 3,20. Бул деле жанакы залга эле окшош. Буну эме баягында конок бөлмөсү кылса жакшыраак болот окшойт, Күн тиеткен, көрүп турасыздар, туугандар. Күн тийген комната дайым жылуу болот.
отоплениялар коюлуптур. Буну эле шпаклевкасын бүтүрүп бересизби? Азыр учурда строен эме болуп атат, ремонт болуп атат, жакшы. Туугандар, мына балким сиздер келгенге чейин бул жерди байке шпаклевкалап, бүт даяр кылып берет. Негизи көрүп турасыздар, эң основной отоплениясын коюп, даярдап коюптур. Потолоктор ушундай 2 уровеньде жасалыптыр. Жакшы. Байке биз анда сыртка чыгып көрөлүчү аны. Туугандар, биз буюрса сыртка чыгып атабыз. Мына көрдүңүздөр, киргенде эле тушта, оң жакта, сол жакта 3 комната жайланыптыр. Бул жерде бир розетка, включательдер, бул жерде бир паровой коюлуптур. Биз сыртка чыгып атабыз, туугандар. Сыртка чыкканда бул жерде чоң навес кылып бир 4-5 машинаны батырса болот экен. Арты деле аябай чоң. Биз анда арт жагына, бул үйдүн арт жагына өтүп көрөлүчү кана. Бисмилла деп. Бул кандай курулуш? Бул жерде кошумча курулушуңуз бар экен. Бул жака отоплениясын печкасы жайгашкан ичине. Печканын отоплениясы жайгашкан дегениз, а? Кирип көрөлү анда. Бул узун турасы канча бул курулуштун? 6га 3. 6га 3, а? 2ге бөлүп койгон. 2ге бөлүп койгон. Бул жерде топка. Жанында көмүрлөрдү, отундар койгонго да место бар экен, а? Жакшы, үстүн кичине утепление кылып коюш керек экен. Сыртын утепление койсо, бул жерде дагы жашаса боло турган эле болот. Бул жак комнатаңызды кандай, эмне комната кылгансыз негизи? Чоккана кылып койсо болот. Пока временно склад. Летний кухня, склад, ким кааласа кандай эме кылса болот. Бунун ичи где-то бир 3кө 4,5 чыгып калат окшойт, а? 4,5 чыгып калат окшойт. Жакшы. Айтсаңыз эми байке, эң кызыктуусу үйдүн документтери кандай? Биз могу арт жактарында көрөлүчү кана. Айта бериңиз. Документтери красный книгасы бар. Красный книгасы бар, а? Суу киргенби үйгө? Суу кирген, эшиктин алдында суу. Суу эшиктин алдында дейт. Эмечи? Временно киргизе элекмин. Канализация септикпи бул жерде? Септик коюлат, пока. Баарында эле септик деңиз, а? Баарында эле септик. Жакшы, туугандар, көрүп турасыздар, коргон аябай кенен. Жана баягындай кыйшык участок эмес, түз участок экен, 4 бурчтук. Жакшы. Бул жерге дагы кошумча курулуштарды бирдекелерди кылса болот экен, негизи, төр жагында аябай кенен экен бул жагы дагы. Жакшы, анан баасыны канча деп атасыз негизи, эң негизгиси? Баасы эми сом менен сүйлөп атканымда 3 миллион сурап атам. Сом менен 3 миллион сурап атасыз, а? Доллар менен канча болуп калат? Доллар менен 30. Доллар бай ойноп кеткенде сом менен кылайын деп атасыз. Жакшы. Доллар ойноп атпай ошо. Туугандар, 3 миллион сом сурап атат экенсиз. Нак алам дегендерге түшүрүп бересизби? Түшүп берем. Жакшы, уктуңуздар, бул байкеге экрандан номерлерге чалсаңыздар, биз номерлерин калтырып кетебиз байкенин. 3 миллион сом сурап атыптыр. Эгерде сүйлөшүп балким келип көрсөңүздөр болот. Бул жерде көрүп турасыздар, мына көчө туура эле жолго чыгып кетет экен. Оң жакка, сол жакка чыкса бул жакта улак ойной турган майдан бар экен. Жана оң жакка чыгып кетсе бул да көчө. Демек, 3 көчөнүн ортосунда жайгашкан, аябай чыкканда эле түз эле шаарга чыгып кете турган жерге жайлашыптыр. Жана байке биякта улак бар, улак поле бар дедиңиз. Ошондо бир көрсөтсөк кандай дейсиз? Көрсөтүп койсоңуз, ошондо бир көрүүчүлөргө балким кызык. Туугандар, уктуңуздар, баасыны 3 миллион сом деди. Узун турасын бир айтып койсоңуз бунун? Узун турасы 8ге 11. 8ге 11. Туугандар, көрдүңүздөр, а? Анда биз эмесе чыгып туруп эле сол тарапка кетсеңиздер, дээрлик бир 20-30 метрден кийин улак майданы келет экен. Туугандар, биз мына үйдөн чыгып эле сол жак бетте чыксак, бул жерде туугандар көрүп турасыздар, көл жайланышыптыр, көл бар экен. Балыкчылар бул жерде балык кармайт дейт. Анан негизгиси бул жерде улак ойногонго жанакы 5-5ке 2 казан коюлуп бул жерде улак болот экен. Негизи ойлойм, любой эле адам, кыргыз баласы, жигити улакка кызыкса керек негизи эле. Сиздер да постоянно ана бул жерде кандай улактын тартиби кандай болуп турат негизи? Аламан улак болот, көлдүн боюнда. Анан бул жерде 2 казанда 5-5тен улак чабышат. Тез эле болуп турабы? Каждый ден болот, жума күнү гана. Биз жакын барбай ушул жерден эле көрсөтүп коелу. Туугандар, көрүп турасыздар, мына 2 казан коюлуптур. Бул жерде балык кармап аткандарды көрүп атабыз. Бул жагында көл экен. Биз деле барып балык кармай берсек боло береби? Боло берет экен, а? Жакшы. Туугандар, негизи бул жер жакшы жер экен. Байкеге байланышып көрсөңүздөр болот. Природасы деле жакшы. Эң негизгиси тынч жерде экен. Жакса номерлерге чалып байланышып көрүңүздөр. Биз видеобуз соңуна жетип калды. Дагы бизге подписка кылып, каналга лайк коюп, поддержка кылып коюңуздар. Буюрса, ийгилик болсун баарыңыздарга.